бийликтин туу чокусуна жетем деп аракет кылып атканда ташип Кыргызстанды Колизей кылып салганда, Колизей деген эмне билесиңерби? Баягы Римде гладиаторлордун урушу да. Аны ташип күнөө бирөөнү желкелеп кармап, анан биз оккупацияга түшүп калганбыз да. Ташип оккупациясында болгондо өзүбүз оккупациядан жатсак да, мээбизге чейин самовнушение кылып, манипуляция кылып, мээбизди, акылыбызды, аң сезибизди да жанч, соок деп отуруп оккупацияда алып калган да. Бирок өзүң оккупациядан чыксаң да аң сезимдин чыгышы кыйын болот да. Казыр деле ташип деп кыйкырып аткандар бар да. Ташип ошондо бир күнүгө бир жалындуу сөздөр сүйлөп, элдерди манипуляция кылчу да. Бир күнү карасам, эртемен туруп алып, эгер мен жакыным, менин жакындарым, даже туугандарым дейт, коррупцияга аралашса өзүм алып келип камайм деп айтып атканын көргөм да. Эми акмак. Кара, казыр тетиги Шыкмаматовдор налоговый служба 4,5 миллиард аныктады го. Алып келбейсиңби? Эркекче сөзүңө туруп. Сөзүңө тур, алып кел. Ечип кел. Төлөп кой. Ошондо биз түшүнөбүз. 4,5 миллиард деп чыккан. 4,5 миллиард. Кечүүк тамеки тартып койдум деп МВД министри 3,000 сом төлөп атыштыр. Көрдүңбү? 3,000 сом төлөп ат. Тамеки тартып алып турмун мен деп. Элден кечип сыйырмат. А сен мактанып аткансың. Эч бир тууганымды аябайм. Мыйзамды өйдө кармайм деп. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Оğlum Umar 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4 степенде. Жалгыз бой энемин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келейтамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Балама 5 сом, 10 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө, апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар суранам. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Айткан сөзүңө тур. Алып кел. 4,5 миллиардты төлөтүп кой. Кемне Шайырбектин бир жери ак бар. Жага закон иштебейби? Эгер ошо төлөп койсоң, анда мен сенден кечирип сурайм. Сиз дейинчи мейли. Сиз. Неуважаемый Ташип. Канча кишинин ишилиңдарын, неуважаемый Ташип. Мыйзам баарыбызга бирдей. Эркекче айткан сөзүңө тур да төлөп кой, төлөтүп кой. Ошондо кадыр балыктуу айткан сөзүнө турган киши деп элдер ойлонуп калат да. Тарткан тамекисине мыйзамды сыйлап 3,000 сом төлөп атат. Уурдап кеткен, тоноп кеткен 4,5 миллиард кайда? Англиянын премьер-министри Борис Джонсон деген жана чачы сапсайган бир англичанин бар. Велосипед менен барып, велосипед менен келет. А зачем госохрана? За какие заслуги им мамлекеттик күзөт? За какие шиши? Вообще поснимать нужно. Бардык күзөттөрдү. Пусть на троллейбусах ездит. Нечего им. Государственные деньги налево-направо жоготпой. Ну, тем более. За какие заслуги его охранять? Барып тиер, кой Кайдарбаева. Какие заслуги им? Госохрана. Мамлекеттүү акча издеп жүрсөк. Туугандар, жогоруда видеодо көрдүңүздөр. KG Group курулуш компаниясынын негиздөөчүсү азыр абакта жаткан
УКМК тарабынан кармалган, кийин соттолгон Имамидин Ташевдин айтып аткан. Ал айтып атат. $55,000 мамлекет тартып алды. Ошо ГКМБ кустуризацияны алкагында дегенден тышкары Камчы Көлбаевке $5 миллион төлөп мен заказ бергем. Камчы Көлбаевди мен өлтүргөм деп айт деп камерага тартканга аракет кылышты деди. Ошону айтпай койгондон кийин токко отургузуп кыйнады. Жана ошондой эле ошондой кезинде мени соттоду деп атат. ГКМБнын имаратында булар ГКМБ жанагы фашисттик Германиянын гестапосы же Сталиндин НКВДсында болуп калганда булар подвалга киргизет, кылбаган нерсени кылдырат. Керек болсо Кеннединин өлүмүнө дагы сени айыптап коюшу мүмкүн. Ачылбай аткан кылмыштын баарына сени айыптап коюшу мүмкүн. Бирок Камчы Көлбаевди ким өлтүргөнүн билебиз да биз. ГКМБ спецоперация деп өлтүргөн. Эми анын кандай өлтүрүлгөнүн, эмне кылганы жөнүндө ал өзүнчө кеп да. Мыйзамсыздык болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Бирок эми ал баягы кирим төбөл болгон үчүн эми ал жөнүндө ага болушуп же болбосо анын тарапташы болгондон кийин бул жөнүндө мен токтолгум келбейт. Бирок жасабаган ишти жасады кылып, заказ берди кылып, ошондо 5 миллион төлөп туруп, тигил Элдар Жакыпбековго же Ташиевке төлөп туруп аны аттырып аталым де. Мындай күлкүң келип турган окуяда бул нерсеге дагы аябай маани беришибиз керек. Кылбаган нерсени кылдырып коюш оңой эле.